Саламатсыңарбы? Менин атым Гүлжан. Мен бос адамдарды чет өлкөгө жөнөтүп иштейм. Азыркы учурда мен сизге 5 маанилүү эрежени айтып берем. Чет өлкөгө чыгаардын алдында эмнени билишиңиздер керек. Анда эмесе кеттик. Биринчи, сиз деген англис тилин сөзсүз түрдө билишиңиз керек. Себеби интервью англис тилинде өтөт жана башка өлкөгө барганда бир гана англис тилинде сүйлөшөсүздөр. Экинчиден, сиздин телекызматында тажрыйбаңыз болуш керек. Бул нерсе сиздин жумушуңузду кыйла жеңилдетет. Анда эмесе үчүнчүдөн, сиз бара турган жердин тейлөө талаптарына жооп беришиңиздер керек. Мисалы, адам жоопкерчиликтүү, адамгерчиликтүү, позитивдүү жана ак көңүл болушу зарыл. Төртүнчүдөн, бара турган өлкөнүн мыйзамдарын, эрежелерин, салттарын жана жашоо турмушун билүү зарыл. Себеби ал жакта ар кандай жагдайлар болуп калышы мүмкүн. Бул алган билимдериңиз өзүңүзгө гана жардам берет. Бешинчиси жана эң маанилүүсү, бул сиз тандаган компания тууралуу бүт маалыматтарды окуп чыгышыңыз керек. Андан сырткары контракттын толугу менен изилдеп чыгыңыз. Себеби көп адамдар аны окубай, чет өлкөгө чыккандан кийин оор жагдайларга туш келишет. Мен бүгүн силер менен чет өлкөгө чыгаардын алдында 5 маанилүү эреже менен тааныштырдым. Эгер сизге жакса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Эгер сиздин тааныштарыңыз чет өлкөгө чыгайын десе, бул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Анда эмесе, жакшы калыңыздар.